баласынын бул дүйнөгө жаралган максаты Аллах Таалага гана кулчулук, ибадат кылыш. Качанга чейин ва'буд раббака хатта я'тиякал яқин. Роббиңе ибадат кылып сыйынгының сага өлүм киргенге чейин. Демек инсан баласы бул дүйнөдө канча убакыт өмүр сүрө турган болсо, бардык жашообуз ибадат, жакшы амал, кулчулук менен өтүш керек. Эми ошол Аллах Таалага болгон ибадатты, кулчулукту бир бар жөн эле аткарып коюу бар. Бир бар ошол ибадат кылуунун дагы максаты Аллахтын астында ошол кылган ибадатты кабыл кылдыруу бар. Адам баласынын кылып жаткан ибадаты, жакшы амалдары качан кабыл болот? Адам баласынын ибадаты кабыл болуусу үчүн эки нерсе таза болуш керек. Биринчи, сырткы дене таза болуш керек. Экинчиси, ички кандын тазалыгы зарыл. Дене качан таза болот? Дене суу менен, эгер суу жок болгон учурда, топурак менен, таямым алуу менен таза болот. Жуунсаңыз, дарат алсаңыз, денеңиз таза болот. Бирок экинчи тазалык кандын тазалыгы. Кан качан таза болот? Кандын таза болуусу үчүн адам баласы кирип жаткан кирешеси, жеген тамагы, ичкен нерселердин бардыгы, суусундуктарынын бардыгы адал жол менен болуусу зарыл. Адал нерсени жеш гана зарыл. Ошол нерсеге адам баласы көңүл буруш керек. Эмне үчүн? Себеби адам баласынын жеген ичкен нерсесинин бардыгы эгерде адал жол менен эмес, балким арам жол менен келе турган болсо, эки зыян болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ла ядхулул джанната жасадун гудия бил харам." Бейишке кирбейт ушундай бир дене арам менен азыктаналган болсо. Демек караңыздар, арам менен азыктанган дене Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып жатат, бейишке дагы татыктуу эмес ал. Бейишке кирбейт деп жатат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дагы айтат, адал кесип талап кылуу бул Аллах Таала милдет кылган фарз ибадаттардан кийинки эле фарз дейт. Пайгамбарлардын баардыгы адал кесип кылат эле. Адал нерсеге гана көңүл бурат эле. Демек сиз менен биздин дагы жашообуз арам нерселерден сак болуш керек. Арам нерседен дагы андан дагы жогору даражасы Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ал халалу байин, вал хараму байин." Адал нерселердин баардыгы бул ачык нерсе. Бул нерсени жесең болот, койдун этин жесек болот, уйдун этин жесек болот. Демек бул нерселердин баардыгы ачык. Вал хараму байин. Ошондой эле арам нерселер дагы ачык. Чочконун этин жегенден сактангыла деп айткан. Арак ичүүдөн сактангыла, арам. Аллах Таала ачык айткан бул нерселердин баардыгын. Эми маселе байнахума муштабихат. Мына ошол арам менен адал экөөнүн ортосунда бир канча нерселер бар, шектүү нерселер. Мына ошол шектүү нерселерден дагы адам баласы тамагыны сакташ керек. Эмне үчүн? Себеби адам баласынын тамагынан өткөн нерсе кан болот, ошол адам баласына эт болот. Мына ошол нерседен чыккан нерсе адам баласынын кылган ибадаты, жакшы амалдарына терс таасирин тийгизет. Ошондуктан бул тууралуу сиз менен биздин Ханафи мазхабынын башчысы улуу имам Азам Абу Ханифа рахматулла алейхи, өзүнүн аты Нуъман бин Сабит, жашоосундан бир үлгү катары өтө жашоосунда таква болгон бир окуя келет. Имам Абу Ханифа рахматулла алейхинин заманасында Куфа шаарында бир кабар жетет. Куфа шаарында эчки жоголуптур деп. Эчки уурдалыптыр деп. Мына ошондо имам Абу Ханифа рахматулла алейхи жанагы эчкинин илимин билген адамдарга барып, эчки канча жыл жашагандыгы туурасында тактай баштайт. Тактап жатат, ар ким ар түрдүү сөздөрдү айтат. Натыйжада ушул сөзгө токтолот, эчки адатта көпчүлүк учурда 7 жылга чейин жашайт экен. Мына ошентип имам Абу Ханифа рахматулла алейхи ошол Куфа шаарында 7 жыл бою эчкинин этини сатып жеген эмес экен. Эмнеге? Жашоосунда таквачылык. Эгер ошол уурдалынган эчкинин эти мага келип калган болсо, менин кылган ибадатым, жакшы амалым кандай болот? Ошол эле 7 жылдын ичинде бир аскер суунун жээгинде эчкинин этин жеп, анан ошону чала жеп эле сууга ырытып жатканын көрүп калат, дагы изилдей баштайт. Балык канча жыл жашайт депчи. Неге десе, жанагы аскер бир аз жеп туруп калган нерселерди, сөөктөрүн таштаганда суудан балык азыктанат. Эми эгерде ошол эчки болуп калса, балык азыктанган болсо, мен ошол балыкты сатып алып жей турган болсом, анда менин ибадатым кандай болот деп, балыктын канча жыл жашагандыгы туурасында да изилдей баштайт. Ошентип натыйжада балык адатта 1 жыл жашайт экен.
ошентип 1 жыл бою дагы балыктын этин сатып алып жеген эмес экен. Караңыздар, жашоосунда канчалык такыбачылык. Демек, ошончолук такыбачылык жашоонун негизинде кылып жаткан ибадаттары, кылган мээнети, илими азырга чейин сиз менен бизге жетип турат. Ошол нерсенин таасири азырга чейин сиз менен бизге жетип турат. Ошондуктан сиз менен биз дагы албетте ибадат кылып жатабыз, бирок ибадаттын максаты жөн эле аткарып коюш эмес экен. Адамдар намаз азан айтылган жерге келип, ошол жерде жамаат турса туруп, жамаат олтурса олтуруп, ошону гана аткарып коюу эмес экен. Балким ошол кылып жаткан ибадаттарды, жакшы амалдарды Аллахтын астында жогорку деңгээлде кылуу, ошону Аллах Тааланын астында кабыл кылдыруу, мына ошол нерсенин таасирин дүйнөдө дагы сезүү жана ахиретке барганда Аллах Тааланын астында дагы ошол нерсенин жазасын алуу. Ошол негизги максат.